Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер. Коомчулук арасында айрыкча мына социалдык тармактарда демилгелер көтөрүлүп атат. Кандай бир деңгээлде кимдир бирөө ушул демилгени туура кабыл алып атат, кимдир бирөө колдоп атат, кимдир бирөө тескерисинче каршы чыгып атат. Бул эмне деген демилге? Бул бүгүнкү күндөгү 30 жылдан берки жалаң мамлекеттин мүлкүн тоногон чиновниктер жөнүндө сөз болуп атат. Биз чиновник менен бизнесмендин же жетекчинин үчөөнүн айырмасын билбей атабыз. Бизнесмен деген ким? Бизнесмен деген мамлекеттик чоң кызматтарда иштебеген жеке ишкер деп түшүнөбүз. Ал кайсыл тармакта болбосун өзүнүн ишин жакшы билген финансист, экономист, балким куруучу, балким дагы бир башка тармакта өз мээнети менен капитал топтогон адам, бизнесмен. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бизнесмендердин абалы башка өлкөлөргө салыштырмалуу өтө аянычтуу. Себеп дегенде бизде чындап эле кыйраткан бизнесмен жок. Бизде Кыргызстанда бизнесменге караганда чиновниктер 10 эсе бай. Бүгүн биз чиновниктер жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Чиновник деген мамлекеттин мүлкүнө кол салган адамды айтабыз. Ал чиновник. Ичип жээр адамдар. Элди тоногон адамдар жөнүндө сөз болуп атат. Мындай айырмасын түшүнсөңөр жакшы болот эле да. Бир нерсе айтаар да, бир нерсе жазаар да, жөн эле бир портретти бетиңерге кармап алып эле анан актай бериштин кажети жок. 30 жылдан бери Кыргызстанды тоногондор только чиновниктер. Чиновник дегендер буга чейин же болбосо азыр учурда мамлекеттик жогорку кызматта отургандар. Кыргызстанда ошолор бай. Бишкекте, Борборунда Союз учурунан, СССРдан калган укмуш бир завод, фабрикалардын бардыгынын ээси бизнесмен эмес, чиновниктер. Ал эми жетекчи деген такыр башка. Жетекчилер кеткен СССР менен кошо. Азыр жетекчи жок. Азыр бар чиновник. К сожалению. Көтөрүлүшүбүз керек чиновниктерге каршы. Assalamu alaikum, кутмандуу кеч. Достор, бүгүнкү дүйнөлүк эмгекчилдер күнү менен куттуктайм. Мына азыр эле Facebook'та ачсам, Жапыкеев Сыймык абам бир жакшы бир теманы козгоптур. Ошого мен да кошумча кылып колдоп коеюн деп чечтим. Достор, мына карантинде канча деген адамдар мага чалды. Канча деген СМС'тер келди. Канча деген адамдарга продуктты жок жеринен алып барып бердик. Канча деген кече эле выселение кылып атат квартиралардан. Кече эле барып өзүм бир жерге жайгаштырдым. Ушуну көрүп алып айтпай койбойсуң да. Просто жанагы Алтын Казык, Ак Бата, Ак Жар, Дордой, Жыл массивдер, Өйдөңкү, Верхний. Ушу жакта мындай квартиранттар айылдан келип алган, жыргагандан келген жок да алар делечи. Ошолор келип ажырашып кеткендер, жалгыздар, жана инвалидтер, тетиги эмеге барсаңар, Товаркага, Кызыл Аскерде кандай деген бир нечеловеческий условияда жашаган адамдарды көрөсүңөр, барактардачы. Ош базарга кече күнү барсам 300 киши чыгып алыптыр. Ачка, ызылдайт демеле. Барып сурадым, эмне болуп атасыңар десем, нан менен жеп отурабыз дейт. Ушуларды көрүп алып, азыр могу Сыймык абанын дагы айткан сөзүн көрүп алып, мен бир силерге дагы айтып коеюн дедим да. Просто бул айтпай койсоң болбойт. Но Кубанычбек Жумалиев деген киши бар да, билесиңер, бывший Союздан кийин лаборант болуп иштеп жүрүп эле головокружительный карьера кыла коюп, Акаевдин бир койнуна кире коюп, лаборант, физик. 2,5 миллиард доллар состояниясы бар экен. 2,5 миллиард деп айтып атышат. 50 ири ишкананы менчиктештирип алыптыр. Бул жеткен көпөс, жеткен азыр 6-чакырыштын депутаты болуп да келди СДБК менен.
Эттей мен жеке дагы көргөм бул кишиничи. Жеке мындай суусун канализациясын киргизип бергем иштепчи. Бул киши иттей мындай айтканда битине, мен жеке тааныганым үчүн айтып коеюн, мени нааразы кылган да, жакшы эметкен эмес. Ооба төлөп берген, бирок ошону да тырышып атып, ардеке жолдор менен мондай качып төлөгүсү келбей, монтип атып арраң төлөткөм да, тим эле сотко берем деп атыпчы. Жаныбыз ошону дагы тим эле жөн бербей, ошону дагы мондай бир кичине бир некрасивый жол постанова менен берди да. Мейли, анысын просто азыр мен айтканым бул Жумалиевке окшогон канча деген адамдар, ошо кыргыздар жедирип коюп отурабыз, бурдубузга бок сүйкөлүп. Социалдык теңсиздик мындай көрүнүп эле калды да, айдан ачыкчы. Могу союзду баары орустар бизди монткен, тинткен дейт, бирок мончалыкка жеткирбейт эле. Да, жакшы эмес жашагандар болгон, телевизору жок жашагандар болгон, машинасы жок жүргөн, бирок теңдик болгон да. Көзгө көрүнүктүү мондай көпөстөр 570 менен жол тандабас. Мен алардын байлыгына көз арткыбай эле турам. Мен мына ачка отургандар азыр эле чалып дагы айтты, жалгыз боенем, мен выселяет, каяка барам, консультация берип койчу деп. Просто жүрөк ооругандан айтып атам, достор, бул өтө адилетсиздик. Мындай болсо, мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, Абылгазиев деле айтып атат, пособие төлөй албай калдык, зарплата июньдан проблема болот төлөгөнгө, кыйналабыз деп элди даярдап атат, уктатып атат, кызматкерлерди уктатып атат, кошумча акчаларын төлөбөй, милиция кызматкерлери баш тартты деп. Эмне деген келесочулук, ушунча элди алдап, өздөрүн карасаң ошол эле парламентте отургандар, ошол эле жана иштегендер, министерстводо иштегендер, бывшийларды кара, бүт миллиардерлер, бирөөсү ошо терин агызып тапса экен, бүт баары мына Жумалиевдин мисалында лаборант, тил табыша койгон, кошоматчы, через сауна карьерасын кылгандар баары эле билет да. Мен Жумалиевдин эле саунасын канча суусун киргизип бердим, мен билем да. Ошого достор, бул жашоо өтө адилетсиз болуп калды. Бул жашоодо биздин мына мамлекеттик түзүм баары эле адилетсиз болуп калды, көрүп атпайсыңарбы? Дагы бир мисал, азыр мына Facebook'та чуркап жүрөт, WhatsApp'та. Жана бүт ляптар, соответственники дегенден баштап, айтпай эле коеюн, ал кишинин урматына ким андай деген барыңар билесиңер. Мына акыркы сөбүктө тил жок, Маяна, Марая, айтор баарын ляптарын көрүп алып ушунчалык зээним кейди. Анан достор, ушу кыргыздар эмне ушундай эле баары тупой болуп калганбызбы, баарыбыз эле келеси болуп калганбызбы, баары эле ушундай уру болуп калганбызбы деп жүрүп, зээним кейип жүрүп, анан мына неужели мен өзүм акылдуу сезбейм? Мен деле, бирок мен мамлекеттик жумушта иштеген эмесмин да. Мен де тиги бийликте иштеген жокмун да, өкмөттө. Просто ошол жерде ушунчалык адамдар барган үчүн мен зээним кейип, анан изденип, сураштырып атып, угуп жүрдүм эле. Талатбек Шамудинович Масадыков деген кишини билесиңер да. Ошондой мисал кылып атам да, ошондой кишилер тиги сыртта жүрбөйбү? ООНдордо иштеп, эксперт, конфликтолог, 5 тил билет. Окусаңар тим эле окумуш, сүйлөгөнүн көрсөңөр уккуң эле келет. Сааттап угуп атам азырчы интервьюларын, 16-17 жылы биякта интервьюга берип, президенттик шайлоого катышып. Көрсөң, зээним кейип, ушундай бир алтын баштуу адамдар, асыл адамдар не удел, а каякта бир колхоздор,
каякта бир уурулар, каякта бир ушундай жиркеничтүү адамдар бизди башкарып атат. Бизди монтип бир алдап келатат. Мейли тупой болсун, мейли колхоз болсун, мырк болсун, бирок уурдабаса мейли эле да уурдап атышпайбы булар? Уурдап өздөрүнчө олигархический бир каста болуп алышты го, каста. Мына акча жок эле акча жок дешет. Өздөрүн чукуп келсең, баарында акча бар, баары миллионер, баарында особняктарда жашайт, баары 570-те жүрөт. Эми депутаттар эле эмес ал жерде, мына чоңдорду, элиталарды айтып атам да. Депутаттардын арасында көпчүлүк ошондой. Кээ бирлери эле эметпесе, а так баары ошого достор, мына кыргыздар өтө начар, өтө ичи тар эл экенбиз, слишком. Мен 7 мамлекетте жүрдүм. 7 мамлекет эли мынчалык эмес. Биздин эл боюн калалы, жакшыны жактырбайт экенбиз, шыйрактан артка тартат экенбиз, келесолорду алдыга түртөт экенбиз, ошолорго кошомат кылат экенбиз, ойлойт экенбиз, бул келеси болсо мен мындан акча өндүрүп алам, анан мен мындан кыйын болуп кетем, андан көрө ушу келесо мен бара берсин, анын артынан мен барам деп буларга милдетти жүктөйт экенбиз. Анан кайра өзүбүз да келеси болуп артта калып кетет экенбиз. Ушундай экенбиз да достор, мындай зейнингейтте просто каяка баратабыз, мына карантинде көргөзүп ким экенинчи жүзүн көрүп алып. Уурулар просто элдин мите курттары эле, мите курттай болуп эле отурушат. Мен дагы түңүлдүм. Вообще бул башым аман болсо, мен да мына көрөм карантинден кийин эки жакты. Биякта азыр уюштуруп берип коюп, мынакта коммуна уюштуруп атабыз, кооператив уюштуруп атабыз. Мына элге жакшылык кылайын деп, ичинде жакшылык өзүмдөн колуман келинче жардам берем. Анан кетиш керек болбосо бияктанчы. Кетиш керек. Талатбек Масадыков эгер келип президент болуп, президенттикке койсо, мен да келип жардам берем. Ошону ага чейин ошо говорит, показывает, спальня болуп ушинтип силерге кайрылып атам. Башка колдон эчтеке келбейт экен. Кечиресиңер, туура эмес сүйлөсөм, бирок просто кол эме айла жоктон болуп атат да. Айла жоктон ушундай чыгып атам.